Жалал Абадта алгачкы жолу 3 кабаттан турган перинаталдык борбор салынып жатат. Учурда курулуштун 25% аткарылып калды. Мында кыз келиндерге төрөткө чейинки төрөт учурунда төрөттөн кийин эне балага ден соолугуна кам көрүлөт. Бул имарат өзү 3 кабаттуу подвалы менен да. Подвалдын ичаси азыр мына ошо нөлгө чейинки менен мына ушундай деңгээлге жеткирип койдук. Азыр дагы бир эме кылып койсак, плиталары сборный, монолитный частардын бүт бардыгын куюп бүтүрүп, анан кийин үстүнкү кабаттарды баштайбыз жакынкы күндөрдө. 70 орунга ылайыкташкан жаңы имарат заманбап болуп курулат. Ооруканада төрөткө керектелүүчү медициналык жабдуулар камтылат жана санитардык нормалардын баары эске алынган. Перинаталдык борбордун курулушуна республикалык казынадан 222 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, тендердик баасы 220 миллион 934 миң 315 миң сомду түздү. Мөөнөтү жыл аягына чейин деп көрсөтүлгөн. Кээде бизде 100 орунга болсо, анын ичинде реанимациясы менен кошулуп, бүгүнкү күнгө 125-130га чейин эне жатат. 30 эне бул ошол жерде кошумча жатылып калат. Кээде чындык бул коридорго жатып калган учур болот, же болбосо кичине жакшы болгон эртерээк, чтобы кийинки келген энеге орун жаратыш үчүн кээде кичине 1-2 күн болсо да мурунураак чыгарганга чыгарылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн курулуп аткан бул борбор, перинаталдык борбор, бул аябай жакшы ыңгайлык түзөт, эне менен балага ден соолугуна чоң жакшы жардам болмок. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын төрөт бөлүмү 1993 курулган. Шаарда бир эле төрөткана болгондуктан шаар жана облус аймагын толугу менен тейлейт. Орундуктардын таштыгынан улам буга чейин шаардык төрөт үйүн куруу жана перинаталдык борбор боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп турган. Анткени эски имарат жылына 2000 төрөт кабыл алганга гана ылайыкташса, бүгүнкү күндө статистика 7000ге жетти. Бөлүмдө жаткан балдарды биз экинчи этапка оорукчан балдар бөлүмүнө жок болгондугуна которо албайбыз. Ош Бишкекке балдарды которуп жеткизүү биз үчүн проблема. Ошол себептен перинаталдык борбор ачылса, бизде экинчи этап өзүбүздө курулса, анан патология новорожденных деп коет, ошонубуз курулса, бизге бир топ жеңилдик болмок. Анан төрөткө келген аялдардын дагы саны азаймак. Приемный блоктон дагы ар бир аялга, ар бир балага көрсөтүлгөн жардамдын деңгээли көп эсеге көбөймөк да. Ушуну менен эгер көрсөтүлгөн жардамдын деңгээли жакшырса, ар бир аялга, ар бир балага жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурсак, биз эненин өлүмүн, балдардын өлүмүн азайтканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бейле кетсек, буга чейин Бишкекте эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жаңы көп тармактуу корпусунун курулушу башталган. 350 орунга ылайыкташкан имараттын пайдубалын тургузуу аземине президент Садыр Жапаров катышып, мезгил кутусун салып, курулушту эмдиги жылдын экинчи жарымында бүтөөрүнө ишеним арткан. Балдарыбыздын ден соолугуна көңүл буруп, алардын бир катар ооруларына байланыштуу педиатрия багытындагы жаңы бөлүмдөрдү уюштуруу жана көп тармактуу балдар ооруканасын куруу бүгүнкү күндүн талабына айланган болчу. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.